Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата улуу ойчул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын канчалык кайталап окуган сайын уламдан улам жаңы ойлордун өңүтүнө жетелейт. Жазуучунун бүтүндөй адамзатты арбап алган тереңдигинин күчү ушунда. Биринчи радио Чыңгыз Айтматовдун китеп текчесинде чакырат. Акбара менен Таш Шайнарга оңдой болду. Из аларды бир кенен коктуга алып келди. Тагыш жерде 3 топоз серейип оттоп жүргөн экен. Кыязы үйрүнөн калып калса керек. Топоздор менен алар өткөн жылы бир бет келишип көрүшкөн. Анда да ушинтип айлалары кетип кайсалап турушкан кез болчу. Ал учурда башка жактан жаңы эле ооп келген немелер колу жеткенин алып тим болушчу. Азыр убакыт жок. Жакын арада адам көрүнбөйт. Бөрүлөр эки жагын карады да ачык чабуулга өттү. Түп-түз эле атырылып келаткан карышкырларды көрүп, топоздор дөңкөлөңдөшүп, коркулдап качып беришти. Бирок тигилер аттатпай эле жетип келгенинде коркконунан бөйрөктөрү болкулдап, кайра бурулуп, айбат кылып, мүйүздөрүн тозуп туруп калышты. Андан башка айлалары жок эле. Так ушу тапта, ушу жерде кандайдыр бир көз ирмемге бу дүйнөдө тиричиликтин байыркы тең салмагы орной түшкөндөй болду. Асмандагы күн, тоолор, жымжырт бейкуттук, айлана чөлкөмдө адамдардын жоктугу, жаныбарлардын бул эки түрүнө, ача туяк малга да, кан көксөгөн жырткычка да бирдей таандык болуп турду. Ача туяктар кагылышпай эле кайтышсак деген ниетте. Бирок жырткычтар мындайда жөн эле кантип урулуп кетип калсын? Ачкалыктан көздөрү күйүп турбайбы? Өздөрүнүн жан сактоосун улантып, тиякта жаткан тукумуна да кан жүгүртүш үчүн алар эч кылчактоосуз кармашка кирип, эң куру дегенде бир топозду жара тартышы керек. Топоздор анча зор эмес, бирок анчалык эле кичине да эмес, орто семиз топоздор эле. Кыш бүтөрүнө жакын жүндөрү самсаалап өсүп бүткөн. Аюу жүндөнгөн, доңуздай коркулдаган, ат куйруктанган бул жаныбарлар да азыр кармаш болбой койбостугун түшүнүштү. Бир чети коркуп, бир чети жаалы келип, баштарын жерге салып, корк этип туяктары менен жер чапчып турушту. Асманда күн кадимкидей жаркырап тийип, кары эрий баштаган тоолор болсо, бири чөп жеген, бири кан ичкен эки жаныбардын бетме-бет чыккан жери коктуну ар тарабынан курчап, унчукпай заңгырап турду. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата